Ал эми азыр интернет булактарынан алынган кабарларга кезек беребиз. Россиядан депортацияланган кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Маалыматтарга караганда, алардын жашаган жери боюнча каттоосу жок деген шылтоо менен өлкөдөн чыгарышууда. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагуловдун айтымында, мигранттар мындай учурларга өз укугун жакшы билбегендиктен туш болууда. Кыргызстандыктар эгер жашаган жери боюнча каттала албаса, иштеген жери боюнча каттоодон өтүп койсо болот, деп белгиледи Карагулов. Жалал Абад областында 14 жаштагы өспүрүм үйүнүн короосундагы сарайга кирип асынып каза тапты. Базаркоргон районунун Каба айылында 8 май күнү 14 жаштагы мектеп окуучусу үйүнүн короосундагы сарайга барып асынып алган. Баланын жансыз денесин анын туугандары таап алышкан. Окуя болгон жерге келген тиешелүү кызматкерлер өспүрүмдүн денесине сырткы кароо жүргүзүп, моюндагы жиптин изинен башка эч кандай жарат табышкан эмес. Өз өмүрүнө кол салган өспүрүм үй бүлөсүнүн тун баласы экени маалым болду. Окуучунун ата-энеси баласы эмне себептен бул ишке барганын билбегенин айтып, эч кимге доосу жок экенин билдирген. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Коррупционерлер амнистия аркылуу түрмөдөн бошотулбашы керек. Кыргызстанда жыл сайын амнистиянын жардамында кылмышкерлер менен коррупционерлер түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгып жатышат. Нариман Тулеев болсо амнистия аркылуу 4 жыл эле отуруп, убагынан мурда бошотулду. Бул маселеге көңүл бурушубуз зарыл, деп билдирди бүгүн Атамекен фракциясынын отурумунда Өмүрбек Текебаев. Эскерте кетсек, Нариман Тулеев 11 жылга эркинен ажыратылган болчу. Ал 7 майда абактан чыккан. Бишкекте 100 мектептин ичинен 6 гана мектеп кыргыз тилинде окутат. Бул маалыматты Өнүгүү Прогресс фракциясынын 13 майдагы жыйынында билим жана илим министри Эльвира Цареева билдирди. Анын айтуусунда президент тарабынан көп тилдүү мектеп программасы бекитилген. Ага ылайык ар бир мектеп кыргыз, орус жана англис тилинде бирдей окуткан мектеп болмокчу. Депутат Зиядин Жамалдинов 100 мектептин ичинен 6 гана мектеп кыргыз тилинде окутуу жүргүзүүсү кыргыз тилин өгөйлөө болуп саналат деген пикирин билдирди. Жалпысынан Кыргызстанда 2200дөн ашуун мектеп бар. Анын ичинен 1443 мектеп кыргыз тилинде окутат. Жыл сайын дүйнөдө 1,5-2 триллион доллар пара катары берилет. Бул дүйнөлүк дүңөнүмдүн 2%га жакынын түзөт. Бул тууралуу эл аралык валюта корунун башчысы Кристин Лагард билдирди. Лондондогу коррупция менен күрөшүүгө арналган саммитте жолдонгон ачык катында Лагард коррупция экономикага бөлгөн салып, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана башка тармактарга сарпталуучу акчаны кыскартып жатканын белгилеген. Ошондой эле Лагард коррупция жарандардын өкмөткө болгон ишенимин өчүрүп, этикалык стандарттарды жоет деп белгилеген. Лондондогу антикоррупциялык саммитте 40 өлкөнүн өкүлдөрү, анын ичинде 11 өлкөнүн лидерлери катышууда. Ош шаардык милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери мечиттерде намаз окулуп жаткан учурда сырттан коюлган велосипедтерди уурдап жүргөн жаранды кармашты. Ош шаарынын 34 жаштагы Марифжан аттуу тургуну уурдалган велосипедтерди арзан баада сатып жүргөнүн мойнуна алып, 7 велосипед ээлерине кайтарылды. Маалым болгондой 5 велосипед мечиттен, 2 үйдөн уурдалган. Кармалган жаран убактылуу кармоо жайга киргизилип, тергөө иштери уланууда. 1 майдан тарта окумуштуулук даражасы, илимдин кандидаты, доктору бар жогорку билимдүү мектеп мугалимдеринин академиялык магистр даражасындагы мугалимдерге бекитилген айлык акынын эсебине маяна алат. Маалыматка ылайык, мектеп окутуучуларынын айлыгы иштеген саатына жана мугалимдин билим деңгээлине жараша төлөнө баштайт. Ошондой эле 1 майдан тарта мектепке чейинки окуу жайдын логопед мугалимдеринин айлык маянасы да 25%га көбөйтүлдү. Ал эми азыр интернет булактарынан алынган кабарларга кезек беребиз. Россиядан депортацияланган кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Маалыматтарга караганда, алардын жашаган жери боюнча каттоосу жок деген шылтоо менен өлкөдөн чыгарышууда. Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин юристи Мырзапаяз Карагуловдун айтымында, мигранттар мындай учурларга өз укугун жакшы билбегендиктен туш болууда. Кыргызстандыктар эгер жашаган жери боюнча каттала албаса, иштеген жери боюнча каттоодон өтүп койсо болот, деп белгиледи Карагулов. Жалал Абад областында 14 жаштагы өспүрүм үйүнүн короосундагы сарайга кирип асынып каза тапты. Базаркоргон районунун Каба айылында 8 май күнү 14 жаштагы мектеп окуучусу үйүнүн короосундагы сарайга барып асынып алган. Баланын жансыз денесин анын туугандары таап алышкан.
Окуя болгон жерге келген тиешелүү кызматкерлер өспүрүмдүн денесине сырткы кароо жүргүзүп, мойнундагы жиптин изинен башка эч кандай жарат табышкан эмес. Өз өмүрүнө кол салган өспүрүм үй бүлөсүнүн тун баласы экени маалым болду. Окуучунун ата-энеси баласы эмне себептен бул ишке барганын билбегенин айтып, эч кимге доосу жок экенин билдирген. Учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Коррупционерлер амнистия аркылуу түрмөдөн бошотулбашы керек. Кыргызстан алуучу акчаны кыскартып жатканын белгилеген. Ошондой эле Лагард коррупция жарандардын өкмөткө болгон ишенимин өчүрүп, этикалык стандарттарды жоет деп белгилеген. Лондондогу антикоррупциялык саммитте 40 өлкөнүн өкүлдөрү, анын ичинде 11 өлкөнүн лидерлери катышууда. Ош шаардык милициянын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери мечиттерде намаз окулуп жаткан учурда сырттан коюлган велосипедтерди уурдап жүргөн жаранды кармашты. Ош шаарынын 34 жаштагы Марифжан аттуу тургуну уурдалган велосипедтерди арзан баада сатып жүргөнүн мойнуна алып, 7 велосипед ээлерине кайтарылды. Маалым болгондой 5 велосипед мечиттен, 2 үйдөн уурдалган. Кармалган жаран убактылуу кармоо жана жыл сайын амнистиянын жардамында кылмышкерлер менен коррупционерлер түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгып жатышат. Нариман Тулеев болсо амнистия аркылуу 4 жыл эле отуруп, убагынан мурда бошотулду. Бул маселеге көңүл бурушубуз зарыл деп билдирди бүгүн Ата Мекен фракциясынын отурумунда Өмүрбек Текебаев. Эскерте кетсек, Нариман Тулеев 11 жылга эркинен ажыратылган болчу. Ал 7-майда абактан чыккан. Бишкекте 100 мектептин ичинен 6 гана мектеп кыргыз тилинде окутат. Бул маалыматты Өнүгүү Прогресс фракциясынын 13-майдагы жыйынында Билим жана Илим министри Эльвира Сариева билдирди. Анын айтуусунда президент тарабынан көп тилдүү мектеп программасы бекитилген. Ага ылайык ар бир мектеп кыргыз, орус жана англис тилинде бирдей окуткан мектеп болмокчу. Депутат Зиядин Жамалдинов 100 мектептин ичинен 6 гана мектеп кыргыз тилинде окутуу жүргүзүүсү кыргыз тилин өгөйлөө болуп саналат деген пикирин билдирди. Жалпысынан Кыргызстанда 2200дөн ашуун мектеп бар. Анын ичинен 1443 мектеп кыргыз тилинде окутат. Жыл сайын дүйнөдө 1,5-2 триллион доллар пара катары берилет. Бул дүйнөлүк дүң өнүмдүн 2%га жакынын түзөт. Бул тууралуу эл аралык валюта корунун башчысы Кристин Лагард билдирди. Лондондогу коррупция менен күрөшүүгө арналган саммитте жолдонгон ачык катында Лагард коррупция экономикага бөлгөн салып, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана башка тармактарга